Ассаламу алейкум достор, сіздер мен Құдайым бұйырса аптаның аяғы 3-ші видеода көрішіп тұрабыз. Бирок маанилүү бир нерсени айткым келет. Демейде бул аптаның аяғы 4-ші видео болуш керек. Өткөн жума тилекке каршы биз кээ бир себептерге байланыштуу тартпай калдык. Бул нерсе менен эмнени айткым келет билесиздер туугандар? Демейде эле максат коюп жатканда биринчи видеода да айткам, апталык кылып план койгон аябай жакшыдан. Кени бул спринт түрүндө болосуз, дайыма энергичный болосуз да. Ал эми бир жылдык план коюп алсаң, анда деген бир жылдын ичинде жасайм деген ой менен жүрө бересиң, аягында жасалбай калат көп нерсе. Мисалы, биз бир жума тартпай калдык, азыр тартып жатабыз, арадан 2 жума өттү. 2 жума деген сөз бул жарым ай деген сөз да. Мисалы, бир жылда 52 жума бар. Ошол пландарыңыздарды 52 жумага бөлсөңүздөр, дайыма энергичный болосуздар. Бул маселе боюнча жакшы бир окуя айтып бергим келет. Кытайда бир атлет бар экен. Чуркап жана олимпиадага катышкан. Бул көпчүлүк учурда биринчи келет экен да. Анан бир жолкусунда сен кантип дайыма биринчи болосуң, кантип дайыма чемпион болосуң дегенде мынтип айтат экен да. Мен бир күн мурун өзүм чуркай турган жерди, болар эме жана стадиондо эмес, немеде чуркайт го мындай. Белгилүү шаарларды аралап чуркайт же баягы сыртта кадимки эле эл жашаган жерлерде чуркайт да. Анан өзүм чуркай турган жерлерди бир күн мурун машина менен бир сыйра кыдырам дейт да, жолдучу жанакы трассаны. Анан могул жерде банк бар экен, могул жерде ресторан бар экен, могул жерде тоо бар экен, могул жерде поворот бар экен деп бардыгына бир сыйра оюмда бышырып алам дагы. Чуркап баштаганда, эми элестетсеңиздер, бул марафон деген 42 километрдик узак жерде, узак дистанция. 42 километрге чуркайм эмес, мен азыр ошол банкка чейин чуркашым керек деп туруп, банкка чейин чуркайм. Анан банкка жеткенден кийин тиги тоодон поворот бар эмес беле деп туруп, ошол жерге чейин чуркайм. Тоодон поворотко жеткенден кийин, эми образно говоря да, ресторанга чейин чуркайм деп туруп, кыска максаттарды коем. Эч качан мен энергиямды жоготпойм, ошондо бат жетем деп айткан экен. Дал ушуну сыңарында туугандар. Пландаштырганда бир жумалык пландар менен кете турган болсок, энергиябызды азыраак жоготобуз да. Как раз келген комментарийлердин арасында бирөөсү кантип сен ушунча энергияны сактап жүрөсүң, кантип ушунча нерсенин баарына жетишесиң деген бир суроо бар эле. Балким кыйыр түрдө болсо дагы ушул суроого жооп беретинде ушинтип айтат элем туугандар. Апталык пландарды койсок жана ошого карап чуркасак батыраак жетебиз. Анын жанында туугандар, апталык пландарды койгондо дагы бир жакшы жери өзгөчө 18 жаштан 25 жашка чейинкилер үчүн маанилүү деп айтат элем. Мисалы карасаңыздар, азыр айтып жатпаймынбы, бир жума тартылбай калды, арадан бир жума өткөндөн кийин тарттык, жыйынтыгында 2 жума бул жарым ай өтүп кетти да. Ошонун сыңарындай 18 жаштан 25 жашка чейинки өзгөчө жаштар үчүн маанилүү боло турган нерсе, биз кээде күндүн өтүп жаткандыгын байкабай калабыз. Күндөр өтө берет, бирок кылынган эч нерсе жок. Жарым ай ушинтип өтүп кетти. Дагы 2 жума ушинтип өтө турган болсо, 1 ай жок деген сөз. 1 ай деген сөз 1 жылдын 12де 1 жок деген сөз. Биз көпчүлүк жаштар мындай убакыт өтө берет, өзү менен өзү кээ бир нерселер болуп кетет деген түшүнүк менен жүрө беребиз, бирок чында бандай болбойт да туугандар. Маанилүү болгон нерсе күндүн өткөнү эмес, күндүн аягында колуңда калган нерсе да. Муну студент кезинде бир жакшы тааныш байкем бар эле, ошо айтып калчу. Жанакы календарлар бар эмеспи? Ошол календарлардан жулган баракчаларың маанилүү эмес, ошол күн өткөндөн кийин сен не кылдың, өзүңдүн келечегиң үчүн, дүйнөң үчүн, ахиретиң үчүн эмне кылдың, ошол маанилүү деп айтчу. Ушундай бир узун келишүүдөн кийин туугандар, Кудайым буйрса сиздер менен биз өзүбүздүн адатта кылып жаткан долбоорлорубуз жөнүндө сөз ачабыз. Булар эмне? Кайра эле ассистент, кыргызмын жана китебим Куран долбоору. Ассистент боюнча сөз ача келсек туугандар, Кудайым буйрса бул жолкусунда точно бүттү. Точно биз продажа ачабыз, Аллахым насип кылса. Менин каналымды көптөн бери көрүп жүргөндөр билет, мен 2-3 жолу Кудайга шүгүр программа бүттү, продажа баштайбыз дедик, бирок кээ бир себептерге байланыштуу программа башталбай калды. Мунун деле түшүндүрмөсү мындай. Акыркы жолу биз мына баштайбыз деп жатканда биздин колдонуучулардан бир суроо келди. Бул суроо ушу болчу. Мен силердин программаңарды колдонуп, толук кандуу Wildberries'тен товар тандай аламбы деген суроо келген болчу. Мен колумду жүрөгүмө коюп туруп, чындап биздин программага акча төлөп, программаны сатып алган адам Wildberries'ке чыгыш үчүн өзүнө керектүү болгон товарды таба алабы деп сурасам, таба албайт деген жооп келди да. Анан программисттерди чогултуп айттым, туугандар,
Биз көрсө азыр чындыгында бир адам Wildberriesке чыгып атканда толук кандуу товар таба албай жатса, анда биздин продажага чыкканыбыз бир аз туура эмес болуп калат. Ошондуктан могул функцияларды да кошолу, андан кийин Кудайым буйрса биз смело продажаны баштай берели деп чечкен болчубуз. Аны мына деп атып, бул жерде да кайра эле убакыт. Албетте жана акыр заман келгенде убакыттын дагы берекетсиздиги бар. Азыр кантип бир күн эмес, кантип бир айдын өтүп кеткенин түшүнбөй каласың. Кече эле 2022 бүтүп атат, 2023кө кирип атабыз деп мындай таң калып аттык эле, уже 2023түн ортосу болуп калды да туугандар. Ана мына деп 2023 дагы бүтүп кетет. Биз деле ана мына деп 1-2 функцияны кошконго чейин уже 2-3 ай өтүп кетти арадан. 2-3 ай бою биз программаны саткан дагы жокпуз, кайра эле минуска иштеп атабыз. Итак эле ассистенттин финансылык жагына караганда биз мындай урган бойдон минуска карап баратабыз да, уже канча айдан бери, уже 2 жылга жакындап калды. Урган бойдон минуска карап баратабыз. Биринчи кылышыбыз керек болгон нерсе именно финансовый планды айтыш керек болсо, ушуну мындай мезини кайтарыш деп айтса болот да. Иш кылып биз азыр минуска кетебиз, жок дегенде 0 мындай түз кетсек дагы да. Албетте в идеале болуш керек болгон нерсе жогору карап кетишибиз керек, доходко чыгып пайда табышыбыз керек. Азыр андай план жок. Азыр деген жок деген амантип ылдый карап баратканды түздөсөк 0 менен 0 болсак, бул бизге биринчи финансылык ийгилик болмок. Андан Кудайым буйрса акырындан жогору карап кетебиз. Эми продвижение кандай болот дегенде, менин оюма келген эң жакшы продвижение системасы бул Disney'дин продвижение системасы болуп турат. Кандай десеңиздер мындай туугандар. Disney кантип ойлонот? Биз максималдуу түрдө көп адамга бакыт тартууласак, кубаныч тартууласак, акча өзү келет деген бир философиясы бар. Дал ошонун сыңарында ассистентти продвижение кылып жатканда мен оюма келген нерсе ошол. Мен программа менен, команда менен максималдуу түрдө көп адамга Wildberries боюнча Wildberriesке чыгып жатканда канчалык көп пайдалуу боло алсам, канчалык көп баалуулук суна алсам, ошончолук көп акча мага келет деген бир философия. Албетте бул кадимки эле коммерциялык максатта курулган программа. Ошондуктан акча табууну көздөө бул мыйзам ченемдүү эле көрүнүш. Бирок бир гана акча болбостон, биз баштап канча көп адамга кызмат кылсак, ошончолук алардын дубасын алсак, мындайча айтканда, акча өзү менен өзү келсе деген бир философияны сактанып турабыз. Эгерде араңыздарда чындыгында Wildberriesке кызыккандар бар болсо, бул сөзсүз түрдө жакынкы арада чыгам деген деле болушу мүмкүн эмес. Wildberries боюнча угуп жүрөсүздөр, бирок азырынча чыгам деген деле планыңыздар жок. Эмне болсо деле Wildberriesке кызыккандардын бардыгы комментарий бөлүмүнө салам ассистент деп туруп, өзүңүздөрдүн WhatsApp номериңиздерди калтырып койсоңуздар, буюрса биз мындан ары тынбай Wildberries боюнча пайдалуу маалыматтарды чыгарып турабыз. Анын жанында обучениени деле, онлайн обучениени деле бекер кылалы деп чечтик. Онлайн обучениенин видеолоруну Wildberries болуп жаткан жаңылыктар, Wildberriesке чыгам дегендер же уже иштеп жаткандардын сөзсүз билиши керек болгон маалыматтарды байма-бай тартып, ошол WhatsApp номерлер калтыргандарга рассылка кылып жөнөтүп турабыз. Дагы бир жакшы план болуп жатат. Кудайым буйрса, мисалы SEO оптимизация боюнча аябай жакшы билгендер бар, внутренняя реклама боюнча адистер бар. Иш кылып Wildberries боюнча адистердин бардыгын топтоп деген алар менен байланышып, апта сайын бирөөсү менен бир вебинар уюштуруп турсак, жок дегенде онлайн форматта ошол специалисттер менен Wildberriesте иштеп жаткандар же кызыгып жаткандардын ортосунда бир көпүрө болсок деген жакшы пландарыбыз бар. Булардын бардыгына албетте жанакы калтырылган WhatsApp номерде жана өзүбүздүн баракчада рассылка кылып анонс кылып турабыз. Андыктан эгерде темалар кызыктуу болсо, биздин баракчага көз салып турсаңыздар болот. Ассистент боюнча айтыш керек болсо туугандар, ансыз деле бул азыркы учурда менин эң маанилүү проектим. Кудайым буйрса, жакынкы бир канча айдын ичинде максималдуу түрдө фокусту ассистентке жасап, ассистентти максималдуу түрдө көп адамга жеткирүү, көп адамга сатуу маселеси бар. Биринчи этапта Кыргызстан менен Казакстандын рыногуна чыгуу, анан бара-бара Россияга чыгуу дегендей. Мекендештеримден суранарым, ассистент менен байланыштуу маалыматтарды көбүрөөк адамдарга бөлүшсөңүздөр же өзүңүздөр башка бир программа колдонуп жаткан болсоңуздар, ансыз деле ал программага акча төлөп жатасыздар, ошол эле акчаны ассистентке төлөсөңүздөр, бул ата мекендик өндүрүш үчүн деле чоң бир неме болмок, чоң бир салым болмок. Маркетингде мындай бир түшүнүк бар да туугандар. Программамды алып койгула, программамды колдонгула, мага колдоо көрсөткүлө дегенде, бул бир аз дагы мунун программасы, продуктусу начар экен, сапатсыз экен, данныйлар туура эмес экен, ошондуктан сурадым жатат дегендей бир түшүнүк болушу мүмкүн. Бирок Кудайга шүгүр, мен программадан эч качан кам санаган жокмун. Программанын сапатынан, данныйлардын тууралыгынан эч качан кам санаган жокмун. Кез менен бир чети өкүнүчтүүсү, бир чети таң калыштуусу ушу болду.
эмне кыргыздар силер ушундай бир чоң проектти жасай алдыңарбы депчи кудум эле кыргыздардын колунан мындай нерсе келбей тургандай же кыргыздардын даремети буга жетпей тургандай бир өңүттөгө сөздөр айтылды. Бир чети өкүндүрөт, бир чети албетте ачууландырат да. Жана анекдот бар го. Чукчага сурашыптыр дейт да. Чукча, кто самый тупой народ в мире десе, бир аз ойлонуп туруп анан ордунан тура калып, зато мы хорошо танцуем деп беле баштаптыр дейт да. Ошонусу карандай, неге биз кыргыздар өзүбүздүн самооценкабызды өзүбүз түшүрөбүз да. Мисалы, азыр менин программамды жасап аткан ошол учурда ассистенттин сооснователі болгон Малик деген жигит бар. Нереально крутой программист. Мен даже кээде мынтип күлүп калам да. Кудайга шүгүр, Малик сен англисче билбейсиң депчи. Анткени эгер бул жигит англисчени жакшы билгенде, давно эле Google'га, Microsoft'ка кетип калмак. Ансыз деле азыр бул жигитке TikTok'тон немелер жана HR деп коет го, Human Resource. Ошол отдел кадр. TikTok'тун отдел кадры байланышып, бизге келбейсиң, бизге жумушка келбейсиңби деп чакырып атышат. А бул жигит мен өзүмдүн проектим бар, барбайм деп туруп отказ кылып жатат да. Деги эле бул нерселердин мен айткым келген нерсени туугандар, бой көтөргөндүк башка нерсе, бирок самоуверенность баары бир керек да. Өзгөчө, эгер биз мусулман боло турган болсок, биздин самоуверенностьубуз кандай болуш керек? Белди Кудайга такап туруп, белди Кудайга байлап туруп, Аллахым мени карма деп туруп, мындайча айтканда, чейми, Аллахым мен сага таяндым деп туруп, андан кийин самоуверенный болуш керек да. Эгерде белибизди Аллага таяп туруп, андан кийин самоуверенный боло турган болсок, чын-чынына келгенде бизди деген токтото турган эч нерсе болбойт. Biz ушул жерде жана заманбап бизнес китептерде самоуверенный болуш керек, анан тигиндей болуш керек дегендерге көп арбалып кеттик. Чындыгында келгенде менин жеке пикиримде бир мусулмандын белини Аллага таяп туруп өзүнө самоуверенный болгондугу эч бир саморазвитие боюнча китепте айтылбаган, бирок дүйнөдөгү эң күчтүү самоуверенность болсо керек деп айтат элем. Ошондуктан туугандар, кандайдыр бир максат коюп, анан ошол максатына жетем деп жүргөндөр, өзүңүздөрдүн жакын чөйрөңүздөрдөн, узак чөйрөңүздөрдөн бул иш сенин колуңан келмек беле, сен бул нерсени кыла албайсың дегендей сөздөр айтылса, бирок өзүңүздөр бул долбоорго чындап көзүңүздөр жетип турса, бул нерсенин аягына чыгам, бул чындыгында пайдалуу нерсе экен деп турсаңыздар, анда бисмилла деп кыла бериңиздер. Анткени сиздердин көрүп турган жашооңуздарды башкасы көрө албашы мүмкүн. Сиздердин көрүп турган максатыңыздарды башка бирөө көрө албашы мүмкүн. Дал ушул жерде кызыктуу бир нерсе айткым келет. Мисалы, өткөндө Улукман Апонун Instagram баракчасында мындай бир пост тарат да, окудум, мага аябай жакты. Мынтип айтып атат да, албетте саморазвитие боюнча китептерде же ар кандай тренерлердин, коучтордун жашоодо эмненин туура экендигини, эмненин туура эмес экендигини айткан маалыматтары болушу мүмкүн. Бирок бизге окшогон карапайым жигиттердин деле жашоого болгон бир көз карашы, бизге окшогон карапайым жигиттердин деле жашоодо эмненин туура эмес экендигини мындай туура эмес экендиги боюнча бир көз карашыбыз бар да деген өңүттөгү бир посту чыгыптыр. Мага аябай жакты. Чындыгында сиздерди эч ким тааныбайт. Сиздердин жашоого болгон көз карашыңыздарды эч ким түшүнбөшү мүмкүн. Эң маанилүүсү менин стандарттарым боюнча харам болбосун, адамдарга зыян болбосун, өзүңүздөрдүн дүйнө ахиретиңиздерге пайдалуу болсун. Бисмилла кылыңыздар. Мунун эмне жаман жагы бар эле. Кыргызмын жана Китебим Куран долбооруна келе турган болсок туугандар, кыргызмындын тилекке каршы пока что логотипи дагы эле быша элек. Бул кандай десем, эми мен үчүн туугандар, кыргызмын жана Китебим Куран долбоору бул важный, но не срочный болгон жумуштар да. Азыртадан фундаментинин түптөп баштай берсем, бара-бара өзү калыптанат деген өңүттөгү проекттерден. Ошондуктан өтө шашпай элемин. Кудайым буйруса, баягы кээ бир окуялардын, кээ бир этаптардын өзүнүн табигый агымы менен бышышыны каалап атам. Дизайнерге деле балким бир аз убакыт керектир. Кыргыз деген жагы жакшы эле болду, бирок мын деген жагы пока что быша элек. Китебим Куран боюнча болсо, Китебим Курандын ичине аудио формат жүктөдүк. Мындан ары Курандын арабча сүрөлөрдү арабча жана аудио форматын уксаңыздар болот. Бирок бул жерде дагы быша элек кээ бир жактары бар. Деги эле менин планым азырынча Китебим Курандын ичине жакшы бир аудио плеер кошуп, бара-бара бул аудио плеерди өзүнчө бөлүп алып туруп, кыргызмын деген тиркеме жасап, кыргызмындын ичине бул аудио плеерди кошуп, анан бул жака деген кыргызча аудио китептерди киргизүү маселеси бар. Дүйнөнүн булуң бурчунда
кыргыз мекендештерибиз бар, жана булар деген физически баягындай хард копи деп коет го. Обычный китепти алып окуганга мүмкүнчүлүгү болбошу мүмкүн. Бирок биз ичине жанакы кыргызмын тиркемесинин ичине аудио китептер жүктөсөк, ошол жактан насип кылса дүйнөнүн 4 тарабындагы кыргыз мекендештерибиз кыргызча китептерди окуп, угуп,